Өлкө боюнча 300-гө жакын жаштар уюмдары расмий катталганы менен алардын 80-ге жакыны гана туруктуу иш алып барат. Алардын бири Борбордо 7 жылдан бери иш жүргүзгөн өнүктүрүү борбору. Коомдук фонд учурда жаштар менен 2 багытта иштейт. Бул лидерликке тарбиялоо жана аз камсыз болгон үй-бүлөнү студенттерине каржылык жактан жардам көрсөтүү. Аябай таланттуу жаштар көп, аларды колдош керек. Анан алардын жашыруу немелери бар да, потенциалдары. Аларды ушу билим аркылуу, ар кандай иш-чаралар аркылуу аларга жардам берип, алардын внутренний ички ресурстарын өнүктүрүш керек да. Адамдын, жаштардын ички ресурстары өнүккөндө алар көп нерсени жасайт, ушу Кыргызстанды мындай бутка тургузуу боюнча. Ал эми аймактагы жана шаардагы жаштардын көйгөйлөрүн чечүү максатында уюшулган Кадамжай жаштары уюму көбүрөөк маданият, спорт, билим берүү жана кайрымдуулук багытында иш алып барат. Ушул тапта алар Китеп акциясын жигердүү өткөрүүдө. Bir ay болду. Буга акциябыз аябай кызуу жүрүүдө. Буга депутаттар, белгилүү адамдар катышууда. Вот бир факт катары айта турган болсок, эми билим министрлери тарабынан бизге жакында эле 33 миңдик китепти бөлүп беришти. Бул китептер негизинен акция бүткөндөн кийин Кадамжайдын китеп жетишпеген китепканалары жана мектептерге таратып берилет. Өлкөнүн коомдук турмушуна жандуу катышып, өз жөндөмүнө ылайык иш алып барган идиректүү жаштар көп. Иш-чаранын максаты дымактуу жаштардын башын бириктирүү. Бири-бири менен таанышканга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биринчиден чогуу иштешкенге, андан сырткары бул жерде өздөрүнүн уюмдары боюнча толук бойдон бул жака келген студенттерге, мектеп окуучуларына толук бойдон кантип уюмга катталуу керек, ошол боюнча толук маалыматты беришет. Кыргызстанда жаштар калктын 30%-ын түзөт. Билимдүү, илимге кызыккан, тил өздөштүргөн жана таланттуу жаштар арбын. Бирок көпчүлүк учурда курал катары колдонулуп калган жаштарда жок эмес деген мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү жаштарга туура багыт берүү керек деген ойдо. Бүгүнкү күндө жаштарга канчалык көңүл буруп, ошолорду бир туура багытка тарбияласак, эртеңки жетекчилерибиз ошондой болот да. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Бардык жаштар менен иштеп аткан тармактардын тең ушуга бир көңүл буруп туруп, ошол керектүү жарандык көз карашты, жаштардын арасында туура жарандык көз карашты калыптандыруу жана аны сиңирүү биздин негизги милдеттерибиздин бири болот да. Жаштар жумалыгынын алкагында өтүп жаткан бул жолугушууну 2 жылда бир өткөрүп туруу демилгеси көтөрүлдү. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.